Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз адабияты предмети боюнча видео сабагыбызды баштайбыз. Андыктан баарыбыз китеп дептерлерди алып, ыңгайлуу отуруп, сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Курманбек эпосу болмокчу. Алгач, бүгүнкү сабактын максаты менен таанышпалалы. Курманбек эпосу боюнча маалымат аласыңар. Анын мазмунун, идеясын, каармандардын образдарын билесиңер. Ошондой эле Курманбек эпосунун негизинде алынган суроолорго жооп бересиңер. Алган билимиңерди практикада колдонуу менен өз алдынчалуулуктарыңарды арттырасыңар. Элди, жерди сүйүү менен патриоттук сезимиңерди калыптандырасыңар. Курманбек эпосу бул баатырдык эпостордун бири. Курманбектин эл арасында түрдүүчө айтылып жүргөн варианттары бар. Алсак, Кайым Мифтаков 1923 жылы Молдобасан Мусулманкуловдон жазып алган. 1933 жылы Калык Акиев жазып калтырган. 1958 жылы Каландаровдон жазып алынган. 1970 жылы Сарыкунан Дыйканбаевден дагы жазып алынган. Жогоруда берилген варианттардын ичинен көркөм деңгээлинен жогоркусу бул Калык Акиевдин варианты. Курманбек жомогунун тарыхый негизи 16-17 кылымдардын биринчи жарымындагы жана 18 кылымдардын биринчи жарымындагы калмактардын чабуулдары, кыргыздардын аларга каршы жүргүзгөн кайраттуу согуштары болуп эсептелет. Эпостун негизги темасы ата журтту душмандардан коргоо. Эпостун негизги идеясы уруу, эл бирдигин сактоо менен сүйүүнү, достукту даңктоо, басып алуучуларга көз каранды болбостугун камсыз кылуу үчүн күрөшүү жана кыргыз элинин саясий, экономикалык абалын көтөрүү. Ушул идеяны аткаруучу баатыр Курманбек. Мында басып алуучулар менен болгон күрөштө кыргыз элинин жалгыз болушу коркунучтуу болгондуктан коңшу менен биригүү идеясы айтылган. Бул идеяны Курманбектин Кашкар каны Аккан менен достошуусунан ачык көрөбүз. Кыргыздардын калмактардан жеңилип, аларга көз каранды болуунун себеби эпосто кыргыздын ички ынтымагынын кетиши менен мүнөздөлөт. Бул ички ынтымаксыздык 40 жигиттин кетип калышы, атасы Тейтбектин баласы Курманбекке болоор болбоско таарынып, атын бербей коюшу менен далилденет. Эпос чыккынчылыкты, ач көздүктү, өзүмчүлдүктү жектеп, баатырдыкты, достукту, эл жерди сүйүүнү даңазалайт. Курманбек эпосу реалдуу окуянын жана инсандардын негизинде түзүлгөн чыгарма. Окуялардын өткөн ордудагы реалдуу. Өткөн заманда Анжыян тарапта Кыргыз Кыпчак элинин Тейтбек деген ханы болгон. Тейтбектин аялы Зулайка 48 жашында Курманбекти төрөйт. Курманбек бала кезинен балбан чыгып, 12 жашка келгенде Кыргыз Кыпчак элинен 40 жигит курап, эресеге мен жеттим, жалындуу эрдин белгиси. Жалтанбай тосот жоо бетин, касташкан душман көп экен, калкалайык эл четин деп, Кыргыз Кыпчактардын калмактардан өчүн кеткен кегин алам деп жоого аттанат. Калмактарды чаап, Экез Баатырды өлтүрүп, Дөлөн ханды багынтып, алык салыгын алып кайтат. Жолдон Кашкардын ханы Аккан менен достошот. Элине, жерине келсе, атасы Тейтбек Курманбекке таарынып, менден жооп албай кетет деп отурган болот. Бирок мол дүйнөнү көрүп, таарынычы жазылат. Күндөр өтүп, Тейтбек вазири Зайырбектин Курманбек Кыргыз Кыпчак элинен кыз тандап үйлөнсүн дейт. Буга Курманбек каршы болуп, Оогандын ханы Бакпурхандын анты бар. Мени сайып ким жыкса, күмүштөн аппак Канышайды берем деген деп. Бабурханды сайып, Канышайга үйлөнүп, өзүнчө ордо көтөрүп туруп калат. Курманбек жыл сайын калмактан алып турчу эле. Убакыт өтүп, 40 жигиттин атасынан
Теке жомарт Телтору атты сурап келгиле деп жиберет. Атасы мага кеңешпестен калмакка чабуул салат. Мен айтканыма болбой өзү билип катын алат. Өз керегин тийбестен Телтору атымдын кереги тийиптирбе деп бербей коет. Курманбек жигиттери менен кароол дөбөгө чыгып шаарына дүрбү салса жоо камап калган болот. Курманбек 6 жашар уулу Сейитбек колуктусу Канышай менен коштошуп, атасы Телтору атты бербей койгонго капа болуп, 40 жигитине кайрылып, ат алмаштырып берип тургула деп жоого каршы чыгат. Калмактарды кууп, астындагы кой күрөң жаштык кылып баспай калат. 40 жигити жардамга келбей, коркуп качып кеткен болот. Ошондо Дөөлөн хан Курманбекти сайып кетет. Курманбек көкүрөккө найза жеп, жарадар болуп талаада калат. Кашкардын ханы Аккан досу Курманбектин уулун көрөм деп келе жаткан болот. Эки дос талаадан жолугушуп, Курманбек каза табат. Аккан Курманбекти ак кетпин деп жуудуруп, жерге коюп, Курманбектин шаарына карай жол тартат. Баатырдын кайтыш болгонун Канышайга угузат. Канышай арман күйүттөн өзүн өлтүрөт. Аккан Теитбек какбашты Телтору атка сүйрөтүп өлтүрөт да Курманбектин уулу Сейитбекти алып өткөн кекти аларбыз деп жерине кайтат. Эпостогу бул башкы каарман Курманбек. Ал достукту сүйгөн, душманды жек көргөн, өз элин душмандардан куткарып, беделин көтөрүүгө бел байлаган кайраттуу баатыр. Ал душманды жалаң кайраттын туруктуулугун, адилеттүүлүктү күчү менен жеңет. Жалгыздыктан, согушка жарактуу тулпар аты жоктугунан жана жолдошторунун жардамы тийбегендиктен жеңилет. Курманбек турмушка жакын, чыныгы реалисттик каарман. Курманбектин үйлөнүшү, анын атасына кылган мамилеси, душман менен жарашуусу адилеттүүлүктүн чегинен чыкпайт. Жалындуу эрдин белгиси, жалтанбай тосот жоо бетин деген саптардан анын чыныгы, баатыр, эл коргоочу экени байкалат. Ошондой эле ага адамгерчиликтүүлүк, чечкиндүүлүк, чынчылдык, сабырдуулук деген жакшы сапаттар таандык. Ал эми Курманбектин колуктусу Канышай болсо, Курманбекти заманындагы адилет, дээрлүү, сезимдүү, тийген жарына чын жүрөгү менен берилген аял. Ал Курманбектин демине дем, күчүнө күч кошкон акылман, кайраттуу жубай. Акырында баатырдын өлгөнүн угуп, өзүн өзү өлтүрөт. Ал эми Курманбектин атасы Теитбек кет башын ойлогон, өзүнүн кызыкчылыгын гана ойлогон өзүмчүл, сараң, арсыз, акылы тайыз, пас, дүйнөкөр киши. Ал элдин эркиндигинен да, жалгыз баласынын өмүрүнөн да өз кет башынын жыргалын артык көрөт. Анда патриоттук сезим, аталык мээрим жок. Курманбектин кайгылуу өлүшүнө кейбей кайра моокуму канып, ага таба кылат. Ал элди чаап, бүлүнтүп турган калмактарды кектебей, өз сүйгөнүнө үйлөнгөнү үчүн, Телтору атын сураганы үчүн өз баласы Курманбекти кектейт. Теитбектин бул пастык сапаттары Курманбектин өлгөнүн уккандагы анын Телтору атымдын жаны тынган экен, Теңирим жакшы кылган экен, Курманбек кулаган экен, душманым сулаган экен, тилегим кабыл келген экен деген өңдүү, заардуу сөзүнөн көрүнөт. Теитбек чыккынчы, эпос чыккынчыга ит өлүмү ылайык деген пикирди айтат. Бул кылык ата мекенге чыккынчылык кылуунун эң жогорку белгиси, нокоту болот. Ошон үчүн Аккан аны аттын куйругуна байлап сүйрөтүп өлтүрөт. Ал эми Курманбектин досу Аккандын образы адамгерчиликти баалай алган, достукту, бирдикти сүйгөн, өз элинин камын ойлоп, душманды жек көргөн каарман. Аккан Кашкардын ханы болсо да, анда кандык каары, өкүмү жок. Курманбек өлгөндөн кийин да анын өчүн алып,
баласы Сейитбекти тарбиялайт. Бул чыныгы достуктун үлгүсү. Ал эми эпостогу терс каармандар булар Экез жана Дөлөн. Булар коркок, туруксуз, адилетсиз. Дөлөн көп аскерлери менен жалгыз Курманбектен коркот. Дөлөн Курманбекти чыныгы күч эрдик менен жеңбей, аны атсыз жөө калганда сайып өлтүрөт. Балдар, мен силерге Курманбек эпосунун мазмунун айтып бердим. Өзүбүз Курманбек жана Курманбектин атасынын каргышын окуйбуз. Андан соң 20-беттеги ушул эпостун негизинде алынган суроолорго жооп жазасыңар. Эгерде Курманбек эпосу боюнча түшүнүк маалымат алган болсоңор, анда эмки кыргыз адабияты сабагында көрүшкөнчө сак саламатта калгыла жана үй тапшырмаларды аткарып жөнөткөндү унутпагыла.